продолжениясы десек болот. Мына 3 күндөн бери буюрса биз негативдер менен, таарынычтар менен иштеп атабыз. Кече күнү бир эле эже отчет жибердире ошол жасаган иши боюнча. Калгандарыбыз мен ойлойм иштедик же болбосо даярданып атабыз деп. Негизи убагында жасаган аябай жакшы болот. Любой заданияны убагында жасаса жакшы болот да. Эми келиңиздер, бүгүнкү тема алкагында сүйлөшсөк, бүгүнкү биз өтө турган тема бул эми тазалануунун техникасы деп коет. Бул бизге мындайча айтканда жаратканынан берген техника да. Саламатчылык, келиңиздер, кошула бериңиздер. Бул техниканы негизи эгерде адам баласы ошол берилген бойдон колдонсок, биз мындай оңойрок болмок да. Бирок биз саламатчылык эже, бирок биз эмне кылабыз? Ошол техниканы биз өзгөртүп трансформациялап алабыз да. Анан ошондон эле биз көбүнчө кыйнала берет экенбиз да. Өткөндө ошол бир кыз менен сүйлөшсөм, ал айтат да, эже мен вообще эмоциямды билдире албайм дейт да. Эмнеге десем, мен мындай, кандай десем, эмоция билдирген бул уят деген сыяктуу мындай чөйрөдө өсүп калгам дейт да. Баардыгы ушундай холодный дейт. Мен да ошондой болуп калгам дейт. Кээ бирде жүрөгүм кысылып кыйналам, бирок ошо мындай чыгара албайм дейт да, ошол нерсеничи. Ошон үчүн бул негизги эмне үчүн адамдар психологко барат, эмне үчүн адамдар ар түрдүү жанагындай групповой терапияларга, занятияларга барат. Анткени бул ошол адамдардын арасында мындай эмоцияларды жашап өтүүгө абдан жакшы мындай таасир берет да. Эмоциялар жашап өтүү деген эмне? Терс эмоцияларды биз ар бир эмоция, биз күнүмдүк жашоодо сезип жаткан сезимдер, түпкү сезимдер, эмоциялары, мисалы сезимдер кандай? Бизде жакшы сезимдер бар, анан начар сезимдер бар. Мына мисалы жакшы сезимдерди алып карасак, жакшы сезимдер бул аябай мындайча айтканда бизге керектүү десем болот да. Жакшы сезимдер бар, сүйүү, мисалы благодарность, ыраазычылык деген сыяктуу жакшы сезимдер бар, кубануу, сүйүнүү деген. Ошол эле маалда жаман да сезимдер бар да. Мисалы кече күнү сүйлөштүк, ар түрдүү сезимдерди. Мына ошол сезимдерди туура жашап өтүү бул абдан маанилүү да. Эгерде мисалы сиздердин жиниңиздер келген учурда ошол жиниңиздер источник деп коет, гнева, ошол сиздерди жиниңиздерди келтирип жаткан адамга ошол жиниңиздерди туура билдирсеңиздер, ошол маалда унчукпай койбой, биз көбүнчө жутуп алабыз да. Мисалы ошол жаман нерсени деле биз жута беребиз да. Жаман нерсени деле жута беребиз да. Мисалы Чыңгыз Айтматов айткан, биздин ашказаныбыз мээге караганда акылдуураак деген да. Ашказанга туура эмес нерсе түшсө кусуп салат деген, а мээ бүт баардыгын жута берет деген да. Мына ошол сыяктуу биз баардыгын жутуп алабыз дагы, анан мен жанагы айтып бергендей биз кантип жутабыз? Ошол мисалы сиздер бирөөгө жиниңиздер келди. Ошол жин келген учурда мээге сигнал келет, бунун жини келип атат деген. Ошол мээ биздин щитовидка менен байланышат дагы, анан ошол биздин гормональный фонго белги берет да, бул азыр жинденип атат деп. Мына ошол маалда биздин организмде определенный реакциялар жүрөт дагы, биз ошол жинденгенибиз көрүнүп баштайт. Кээ бирлердин беттери кызарып, кабактары бүркөлүп, калчылдап, мындай кебетесинен эле көрүнөт да, азыр жини келип жарылган атат деп. Бирок ошол учурда адам ошол жинденген агрессияга, мисалы ичинен чыккан негативке жол бербей бууп коет да. Кээ бир адамдар ошентип бир жолу бууйт, 2 жолу бууйт, 3 жолу бууйт, 4 жолу бууйт. Бул көбүнчө кичинекей кезде же болбосо подростковый возрастта же жаңы чоңоюп баштаганда болот да. Мисалы биз көбүнчө эмне деп айтабыз? Өзүңөн чоңдорго кыйкырба, өзүңөн чоңдор менен урушпа дейбиз. Мисалы балдарың сага кыйкырса биз урушабыз, апаңа кыйкырба, болбойт кыйкырганга депчи. Бирок бир нерсени түшүнүш керек да, ошол балага ошол эмоцияны туура билдиргенди үйрөтүш керек да. Сураш керек да, сен эмнеге жиниң келип атат азыр? Эмне болуп атасың депчи. Ошондо
мен буга жин келип атат, тиге жин келип атат деп айтканды үйрөнүш керек да. Көп эле учурда биз баягы вообще айтканды билбейбиз. Балдар деле мисалы эмоциональный интеллект деп коет, ушунун бардыгын эмоционалдык интеллект жок да. Мисалы кичинекей балдарды деле карасаң, мен 5 жаштагы кызым мындай кандай десем, эми формируется же эмоциональный интеллектичи, эми мындай калыптанып келатат да. Анан кийин өткөндө ээрчип ыйлады эле да. Анан кийин мен барбайсың деп эшикти жаап үйгө киргизип коюп кетип калгам. Анан келсем, жумуштан келсем, кагаздарга сүрөт тартат да. Кагаздарга жазганды билбейт, бирок укмуш эме ыйлаган, монтип отурган, короче, страдать этип аткан менин кыздардын сүрөттөрүн тартып, эшиктин алдына ар түрдүү смайликтерди, ишылса толтура бирдемени тартып, эшиктин алдына тизип коюптур. Анан мен келсем деген бултыйып отурат. Ты что, обиделась, десем? Да, ты со мной плохо поступаешь, сен мени жаман кылдың, когда ты ушла, я страдала, и вот я тебе нарисовала на листочках, деп ушинтип күлдүм да. Бул, видите, то есть негизи адам ошол эмоцияларды чыгарганды билет да. То есть ал мага айтып атат да: ты прям передо мной закрыла дверь, ты сказала, чтобы я дома сидела, а я скучаю по тебе, деп айтып атат да бүт сезимдеринчи. Көрдүңүздөрбү? Биз көбүнчө ошол бала ошенткенде тыйып коебуз да. Жөн отурчу кактан айтпай, оозуңду жаап, ыйлаба, үнүңдү чыгарба деп тыйып коебуз да. Анан ошол малда, анан биз көбүнчө кичинекей бала ыйласа раздражение болобуз. Менде деле болот да, чарчап кетесиң, аябай кечке ыйласачы. Анан биз көбүнчө ошол ыйлаба, кечке эле ыйлай бересиңби. Кыргыздарда совсем эле, мисалы кыргыздарда аябай мага да ушинтип айтчу эле: ыйдын аркасы ый болот, көп ыйлаган жамандык чакырат. Анан көп ыйлаган балдар бар го, жана аңгырап эле ыйлай берет го. Анан үйдө бирөө каза болуп калса, ушул эле жутту, ушул эле жеди деп ушундай нерселерди уктуңар беле. Мен лично өз кулагым менен уккам, аябай таң калгам да. Причем тут кичинекей баланын ыйлаганы менен ошол события, бирок бизде ушинтип коет да. Кыргыздарда көп айтат ушинтипчи: ушул сен кара жолтой болуп кечке ыйлай берип, атаң өлүп калды, же болбосо да ушундай бирдемелер аябай көп бизде почему-то ошол бул естественный процесс да, буну түшүнүш керек да. Мисалы сиздер жидкость ичтиңиздер, чай ичип атасыз. Мына чай ичкенде ошол чай организмиңиздерге сиңет дагы, анан ал экиге бөлүнөт. Мисалы жидкость ичкенде, суу ичкенде, ошол жидкость, сиздер ичип аткан жидкость бөлүнүп отуруп почкага түшөт, почкадан фильтрация болот дагы, керек эмеси сыртка чыгыш керек, керектүүсү болсо ичте клеткаларга сиңет да, жидкость болупчу. Эми караңыздар, ошо почкасы жакшы иштебей калган адам эмне болот? Почкасы жакшы иштебей эмес, жөн эле ооруп калган деле адам болот го, почкасы ооруп калган. Ошол жанагы туура эмес жидкость, негизи бизде лаборатория фильтр организма деп коет го, почка. Ошол фильтр иштебей калганда эмне болот? Ошол жанагы яттар болот да. Мисалы мачадачы ошол мачадагы яттар денеге сиңип кетет да. Анан кийин адам шиший баштайт го, шишийт, ооруйт, ар кайсы жери ооруй баштайт. Мындайча айтканда отравление болгон сыяктуу болуп кыйналат да. Ошон үчүн мисалы жана почкасы иштебей калгандар гемодиализге барат да. Анткени организмди тазалап туруш керек да. Эми элестетиңиздер, ошол сыяктуу эле жанагы биз сезип жаткан негативдүү эмоцияларды дагы биздин организм өзү тазалайт да. Мисалы ошол жинденип жаман болуп аткан учурда эмне болот бизде? Ошол внутренний ошол эмоция көтөрүлгөндө биздин баягы гормональный фон, жанагы газ
газ деп элестете бергиле, бирок бир гормонда определенный гормон бөлүп чыгарып, ошол бизге сигнал берип, биз реакция жүрүш керек да биздин организмдечи, толук кандуу реакция жүрүш керек. Биринчи ошол гнев чыгыш керек, жиндениш керек. Ошол айтылыш керек, гневчи, мындай болуп атам, тигиндей болуп, тилди бекер берген эмес да бизге. Анан ошол айтылгандан кийин аркасынан же болбосо ага чейинби баягы уже гнев батпай баштаганда, жана крышкасы ачылат го, кайнап атканда мен ошондой болуп, анан кийин ый чыгыш керек да. Бул жаш чыгыш керек көздөнчү. Жаш чыкканда мындай эстеп көрсөңүздөр, кадимкидей биз эс алып калабыз да. Анткени жаш бул ошол эмени тазалап кетет. Ошол ичиңде чыккан жанагы негативный эмоцияларды тазалап кетет. Түшүнүп атасыздарбы? Анан ошол душ сыяктуу да, мына чыкты да, жанагы газ чыкты, аябай жаман болуп кетти. Анан ошону деген ошол ыйлап баштаганда ошол напряжение монтип аябай тырышып калган дене эс алат дагы, шалдырай түшөсүң го, ошол бүт жууп туруп кетиш керек да. Тазаланып кетиш керек. Эгерде адам туура ыйлаганды билсе, эгерде адам ошо ыйлаганды мындай жаман нерсе катары көрбөсө, психологиясы менен иштесе, анда ыйлаган учурда адамга жеңилдик келет. Жеңилдеп, өзүн аябай жакшы сезип калат да, жакшы сезип калат. Бирок биз ошол жанагы почкабыз туура эмес иштеп калганда айтып атпаймынбы, денеге сиңип кетип шишип кетет деп, чооруйт деп. Ошол сыяктуу эле мына почка туура эмес иштегендей болуп эле биздин дагы ошо ыйлоо система деп коеюнчу, мына ошо ыйлоо системабыз кичинекейибизден бузулуп трансформация болуп калат да. Анткени көп эле учурда биз ыйлабайбыз да. Анан ошо ыйлабагандычы бизде эмнегедир, мен ошол адамдарга азыр психологический консультация бергенде дагы сүйлөшүп калганда мындай мактанып айтышат да. Мен вообще ыйлабайм депчи. Мен вообще ыйлабайм, мен жаман болуп атсам да эч кимге билгизбейм. Мен элдер деген аябай кыйын киши деп ойлошот деп мындай сыймыктанып айтат да. Элестеткиле, силер эле бирөөгө барып алып эле, жок мен вообще кечирип койгула, вообще сүйбейм мен деген. Кээ бир деле барам туалетке, мен деген тиги сила волюм аябай күчтүү деп ошо почкаңар иштебеген мактанып атканыңарды элестеткиле. Ошондой эле кеп да, бул эч кандай айырмасы жок. Негедир ошо туалетке барган нормалдуу көрүнүш, бизде мисалы чыдабай калабыз го, чуркап, а ошол ыйды биз мындай экен да, адам баласынын тилекке каршы ошо гормоналдык фону аябай мындай мээ менен тыгыз байланыштуу болгон үчүн көп учурда өзгөрөт экен да, ошол мээден өзгөрөт экен. Стресс, жанагы ар түрдүү эмелерден. Анан биз ошол эле маалда биз ошол жанагы ичибизден көтөрүлүп чыккан жанагы ый, жана айтып атпаймынбы, бул деле ый деле мына ошол жанагы ичтен чыккан газдарды, жаман эмоциялар, терс эмоцияларды басып, ошолорду тазалоого жардам бере турган процесс да. Бирок биз ошол кичинекей кезибизден ыйласа болбойт. Анан кичинекей баланын эмоциональный интеллекти ошол как раз 5 жаштан баштап мындай өрчүй баштайт да. Уже бала мындай биле баштайт да, тыңдапчы, кайсыл жерде өзүн кандай алып жүрүш керек экенин. Мисалы 5 жашка чейинки бала 5 жашка чейинки балага просто мындай бесполезно да, мындайча айтканда, аны тыйып, чаап, сүйлөп, нервңерди короткон мындай бекер эле кеп да. Анткени 5 жашка чейинки бала эмоциональный интеллекти абсолютно жок болот. Ал эмне кылып атканын да билбейт. Ал просто ошол ситуацияга жараша эле мээси менен алган сигнал менен эле бирдеме кыла берет да. Ал анын оюнда плакать бул ыйлоо, бул выживать деген сөзгө барабар да. Анткени жанагы кыргызда сөз бар го, бала ыйлабаса эмчек кайдан деп коет да. То есть бул кичинекей бала ыйлап, ошо өзүнүн бир потребностьтарын адамдарга жеткирет. Анткени ал сүйлөй албайт да, мындай жеткире албайт да. Просто мага аябай жалко болот, мисалы ошол кичинекей бала ыйлап атканда, өзгөчө ошо 4 жашка чейин, 3 жашка чейин сүйлөбөй элек бала ыйлаганда, мен аябай жүрөгүм ооруй берет да. Анткени силер эле элестеткиле, бир жериңер бирдеме болуп атат да, же ооруп атат, же бирдеме болуп атат. Анан кантип түшүндүрөңөр билбейсиңер да. Мына башка эле бир мамлекетке барып калдыңар, же тилиңер түшүнбөйт, же жестиңер түшүнбөйт, эч ким түшүнбөйт да силердичи. Анан силер ошо жатасыңар, же жеткире албайсыңар да. Ошо албетте конок сыяктуу кылып жакшы карап атышат, бирок
ушунчалык бирдеме керек болуп атат же бир жериңер ооруп атат да анан ошону айта албайсыңар да мага дары керек же бул жерим ооруп атат депчи анан ушунчалык мындай беспомощный положенияда да анан ошол баланы кантип урса болот мен вообще түшүнбөйм да даже 5 жашка чейинки баланы деле 5 жаштан өткөндөн кийин албетте уже анда деле урса болбойт бирок я к тому что эмоциональный интеллект пайда болот уже балага түшүндүрсө болот да түшүндүрүп мисалы кайсыл учурда өзүн кандай алып туруш керек бирок биз өзү ата энеси эмоциональный интеллекти жок болуп атса балага кантип түшүндүрөт мисалы жини келгенде кичинекей балдар чабат ошо 5-6 жаштагы балдар чабат тебет тиштейт ушундай бул өзүнүн гневин чыгарат да сырткачы мына ошол маалда балага түшүндүрүш керек да сен жиниң келгенде сен андан көрөк эмнеге жиниң келип атат экен мага айтып бер алдыгынтип тиштеп урса болбойт башка адамдарга физический агрессия кылбаш керек көбүнчө эркек балдар эмнеге кийин ошол кол көтөрөт аялына кол көтөрөт үй бүлөсүнө кол көтөрөт мен прям жүрөгүм ооруйт недавно тоже бир история уктум чоңой эле калган 20-дагы кызын чаап жибериптир атасы мас болуп ну просто эме да ужас да анткени ошол кыздын психологиясы кандай искажение кетип атат да эми караңыздар ошол эркек бала просто ошо кичинекей кезинен баштап эгерде бирөөгө агрессиясы көтөрүлгөндө чаап көнүп калса ал кийин деле мындай неосознанно чыгып кетет да өткөндө бир кишинин интервьюсун көрдүм ал киши ошол аялына кол көтөргөн жөнүндө метод айтып атат мынтет да мындай просто мындай моментально отключаюсь дейт да мен түшүнбөй калдым дейт да просто эмне болуп кеткен же болбосо өзүм мындай известный эле жакшы эле известный эмес эмне колунда бар интеллигентный нормальный эле киши да анан өзү айтат да мен эмне болду вообще не понял дейт да мен бир жолу чаап жибергенден кийин анан өзүмө келдим дейт да бул деген мындай внутренний калып калат да инстинктивный сыяктуучу бирок это не оправдывает да ал адамды бул оправдывать этпейт ал в любом случае өзүн колго алыш керек бирок ошол аябай баягы гнев учурунда турганда биз кичинекей кезибизден эмоциональный интеллект кандай болуп калса ошондой бул например бизде каада салттарыбыз бар го мисалы биз жасайбыз анан бизден кийин биздин балабыз жасайт ошентип эле келе жатпайлыбы мына мисалы тушоо кесүү деген сыяктуучу мисалы ошол биздин өзүбүздүн кыргыздын эмелеричи анан бизге эч ким үйрөткөн жок да мону жаса деп бирок балаң пайда болгондон кийин эле ошол балаң бирге чыккан эле кой тушоосун кесип коеюн деп эле ушинте беребиз да бизчи анан ошол сыяктуу эле мындай ички бир эмеден чыгып кетет да түшүнүп атасыздарбы ошон үчүн баягы ар бир эмоцияны туура билдиргенге эмоциональный интеллект ошол баланы туура үйрөткөнгө аракет кылыш керек да хотя бы по возможности айтыш керек да сен адам катары жаран катары башка адамды чапканга акың жок чапканга кол көтөргөнгө акың жок мисалы мен даже тааныштарым бар кызы садикке чогуу барат менин кызым менен анан ошол сүйлөшүп калсак өткөндө мен айтып калдым да муякта бир бала мен кызымды түртүп анан конфетин тартып алыптыр десем ошол мага айтып атат да ошол ата энечи мынтет сен кызыңа дейт чаап тээп сал алың жетпесе тиште деп үйрөтпөйсүңбү дейт да а мен айтып атам да ай сиз кызыксыз го это же дети булар ойнойт анан кийин наоборот ошол баланын ата энесине айтып коюш керек айтып кой кыздарды урса болбойт негизи эле кыздарды деп айтпаш керек негизи эле сен адам катары башка адамга кол көтөргөнгө акың жок сен башка адамды унижать эткенге башка нерсе кылганга акың жок анткени ал сага окшогон эле адам деп түшүндүрүш керек да бизде ошондой көрдүңөрбү анан мен айтып атпаймынбы кой антип үйрөтпөңүз болбойт десем мынтет да өзүн защищать эткенди үйрөнүш керек да дейт анан кийин ар кимден келтек жеп жүрө береби дейт да бул эми единичный случай биз садикке барганыбызга канча жыл болду биринчи жолу ушундай болуп атат да анан ошол кичинекей эле агрессияга албетте ар ким баласын мындай сактагысы келет бирок ар кимге эле чаап сал тээп сал дей берсеңер кийинки жашоодо ошого чоңойсо деле мээси буга разрешение бар деп түшүнөт да түшүнүп атасыздарбы бүт проблеманы жашоосундагы проблеманы агрессия менен кол көтөрүү менен чечкенди үйрөнүп калат да
Ал эми ошол кичинекей кезинде балага түшүндүрүш керек да. Во время очень тяжело, мисалы истерика кылып атканда, кыйкырып атканда хотя бы колуңардан келсе ошо жанында болбогонго аракет кыла, кетип калганга же отстраниться мысленно, а кийин уже бүткөндөн кийин истерика отургузуп алып түшүндүрүш керек да. Сен жана жиниң келди окшойт. Бирок сен жиниңди туура эмес көрсөттүң мага. Эгерде сен мага мама мого жиним келип атат, мондай болуп атат деп айтканда мен башкача реакция кылмакмын. А сен болсом туура эмес поведение кылган үчүн мен сени түшүнгөн жокмун. Сен жөн эле истерика кылдың. А на самом деле сен деген мага түшүндүрүшүң керек болчу. Же болбосо жөн эле ыйлаганың жетиштүү болчу. Эмнеге сен жер тепкилеп, мисалы, буюмдарды ыргытасың, андай кылганга болбойт деп түшүндүрүш керек да. Биз көп эле учурда именно ошол маалда чаап жиберебиз. Менде эле 1-2 жолу болду. Менде эле прям идеальныймын деп айтпайм, бирок ошол бүткөндөн кийин да түшүндүрүш керек да балагачы. Мен сени чапканга акым жок, бирок мен сен чыдабай калдым. Анткени мондай поведение болбойт кызым деп ошо сүйлөшүш керек да, сүйлөшүпчү. Анан эми буну эмнеге айтып берип атам мен? Мисалы, биздин өзүбүздө деле ошондой да, өзүңүздөр да анализ кылсаңыздар, эмнеге биз балдарды чаап жиберебиз? Анткени биз ошол поведенияны ата-энебизден көргөнбүз. Бирок бул дагы нас не оправдывает. Мен мисалы ата-эне вообще урган эмес мени. Бирок мен ошол кичинекей кезимде школдо окуп жүргөндө аябай тентек кыз элем. Балдар менен согушчу элем. Анан ошол балдар жана бирдеме кылып койсоң ыйлап, мугалимге даттанып ушинтет го, ошондо уруп салат элем да. Ошондой жаман көрөт элем да, ошондой эмелердичи. Анан ошого ушундай негизи эле балдар, кыздар истерика болгону мындай жиниме тие берет да. Ушул кармап кетет да. Анан ошону анализ кылып отуруп, бул бала да эмески, просто это инстинкт деп эле. Анан инстинкт менен эле жашап калсак, биз животное болуп калабыз. Айбанаттардан айырмасы жок болуп калат. Ошон үчүн үстүбүздөн иштегенге аракет кылышыбыз керек. Японияда мисалы бир японец блогер бар кыз. Ошол кыздын күйөөсү японец да. Өзү кыргыз кыз, анан Японияга күйөөгө тийген. Анан өткөндө бир күйөөсүнүн туган күнүнө өзү колу менен торт жасап, анан сонун кылып, баягы алар да ошол кол менен жасаган нерселер ценятся да. Анан бир японский бир моти деген эме бар. Ошону өзүнүн колу менен жасап, анан сонун кылып украшать этип, күйөөсү жумуштан келсе тосуп алса деген кирип келип эле ыйлай берип атпайбы, элестете эле килейген эркек киши да. Эми анын кебетеси деле мындай серьезный эле, анан кийин кадимкидей эле аял кишидей эле ыйлап, аябай тим эле аялын благодарить этип ушинтип атса, кыргыздар комментарий жазып атты үйнөчү. Эмне мамлекеттен күйөөгө тийип алгансың деп кыргыз балдар жазып атат да, эмне деген лох бул, анан тиги бул, короче, ишил пукмуш комментарийлер жазып атышат. Эркек киши да ушул тортко ыйламак беле депчи. Эми ал тортко ыйлаган жок, ал внимание ыйлап атат да. Бирок факт не в этом да. Просто Японияда ыйлаган бул нормалдуу көрүнүш да. Бул биз туалетке барганда эле просто мындай сознание свое меняйте. Бул ыйлаган бул естественный процесс да, биздин ичибизде болуп жаткан естественный нормалдуу көрүнүш. Бул уят эмес. Түшүнсөңүздөр, уят эмес. Эгерде уялып жатсаңыздар, элдин көзүнчө ыйлап эле койгула, бирок бул нормалдуу процесс, башка жок. Түшүнүп атасыздарбы? Жанагы биздин ичибизде калып калган яттын баарын башка эчтеке чыгарбайт. Ушул эле чыгарат экен. Ушул эле. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол ят калбаш үчүн, ошол жанагы биз эмоцияны убагында жашап өтүү бул абдан маанилүү да. Жашап өтүүгө как раз ушул ый жардам берет экен. Мисалы мен мурда мен дагы элдердин көзүнчө көп ыйлачу эмесмин. Анткени мен ойлочумун, ыйлоо бул слабохарактерный адамдын белгиси депчи. Сен слабохарактерный болуп каласың, элдин баарына эле өзүңдүн эмеңди көрсөтө берсең депчи. Кандай десем, мындай слабостьсын көрсөтө берсең, сен слабохарактерный болуп каласың деп ойлочумун да. Албетте, жашоодо кээ бир кишилер бар. Аларга мындай кечке ыйлай бергенин көрсөтүүнүн деле кажети жок. Мисалы, балдарыңа, балдарың жанагынтип истерить этип атса, албетте жиниң келет, мындай ичиңен бир эмоциялар пайда болот, бирок ошо кичинекей баланын жанына отуруп алып эле ыйлай берген тоже болбойт да. Бирок андай деле учур болуп калат. Чем чаап жибергенден көрө лучше ыйлаган жакшы да.
чен баланы унижать эткенден көрөк лучше ыйлаган жакшы. Чен балага ар кайсы жаман сөздөрдү айткандан көрөк андан көрөк отуруп алып ыйлаган жакшы да. Анткени чаап деле ошол эмоцияны чыгарып атпайбызбы, бирок чувство вины калып калат. Кыйкырып деле эмоцияны чыгарабыз, бирок чувство вины калып калат. Мынтип сүйлөп койдум, тигинтип сүйлөп койдум деп. Ошон үчүн самый экологичный способ ошол биздин эмоцияларды жана көтөрүлгөн ар түрдүү биздин ичибизден чыккан жаман терс нерселердин баарын чыгаруу бул ошол ый болот экен да. Ый болот экен. Эгерде араңыздарда такыр ыйлабаган адамдар барбы, бул жака жазып койсоңуздар болот. Негизи ошол организм мындай удивительный да, таң калыштуу. Биз ошол бир процессти бир орган жасабаса, экинчи орган ага жардам бере баштайт да. Мисалы, өт менен боор ушундай. Ишил врачтар жакшы билет. Мисалы, щитовидка жакшы иштебей калса, жүрөк жардам бере баштайт. Жүрөк жакшы иштебей калса, щитовидка жардам берет. Ушундай бир өздөрүнүн эмелери бар да, взаимозаменяемость деп коет. Бирок ошол орган жардам берет деген кандай? Ал усиленно иштей баштайт да. Көбүрөөк, батыраак иштей баштайт да. Ошол сыяктуу эле биздин организмде дагы ошол эгерде сиздер ошол ыйлоо процесси туура эмес болсо, эгерде сиздерде ошол ички жан дүйнөңүздөрдү туура тазалай албасаңыздар, көбүнчө бул психосоматика аркылуу чыгып кетет да ошол ооруларчы. Анткени уже денеге батпай баштаганда уже психосоматика көтөрүлөт. Көбүнчө раздражение жанагындай бирөөлөргө жини келген, бирок ушулар чыгарбай койгон адамдарда көбүнчө аллергия болот да, аллергия болот. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул аябай эме да. Ак Бермет эже бизде как раз жанагы випте ошол мен кыздарга күлө берем да, кече да кыздар жазып атпады, виптен кийин ыйлап эле жатам, токтобой атат депчи, потому что Нуриле эже как раз випке катышкан да. Мен айтып берем да, мынтип краниктин учун ачып коет депчи, учу ачылып калган. Анан азыр ошол процесстин баары чыгып атат депчи. Рыскан эже, это очень хорошо. Бирок опять же да, мен силерди прям кечке ыйлай бергиле деген жокмун, просто туура эмоцияны, ошол туура эмоциональный интеллект. Мурда мен жаңы ошо психологический курска барганда бир бала катышат эле да, ошол курскачы. Анан кийин экөөбүз мынтип катар отуруп калдык да, анан монтип эле мени карай берчү да. Мен бир привычкам бар. Мен сезчүмүн да, что ал раздражается да, например, ошондо. Бир күнү айттым да, тоже кофе ичип отурганбыз перерывда. Анан айтып атпаймынбы, талант, сен мага жиниң келип атат окшойт, мага көрүнүп атат, бирок эмнеге сен айтпай жатасың депчи, эмнеге жиниң келип атат деп айтсам эле күлүп калды да. Анан айтып атпайбы, сенин дейт эмоциональный интеллектиң вообще жок экен деп атпайбы магачы. Анан мен таң калып, эмнеге десем мынтет да, сен дейт мисалы ошол мындай в тему, не в тему болсо деле кээ бирде өзүң байкап калат экенсиң дейт, бирок күлүрип мынтип башкача мындай не в тему эмоциялар чыгат экен дейт да. Анан мен өзүм вообще ошого чейин действительно байкачу эмесмин. Көрсө баягы когда өзүңө аябай көп запрет койгондо эмоция боюнчачы, мен түшүнбөй калат экен да, кайсы учурда кандай эмоцияны бериш керек адамгачы. Анан ошол маалда баягы түшүнүксүз эмоцияларды бере баштайт экен. Мисалы, өзгөчө мынтип отурасың, анан бирөө мындай өзүнүн мындай сложный проблемасын айтып берет да, эми баягы психологический эмеде ошондой да. Анан өзүнүн сложный проблемасын айтып берип атканда отуруп эле бир кээ бир жерлерине келгенде күлкүң келе берет, же да ушундай да, мындай вроде бы аябай мындай грустный бирдеме айтып берип атат. Мен мисалы сериал көргөндө, кино көргөндө вообще ыйлачу эмесмин. Кээ бирлер барго отуруп эле шолокто ыйлай берет. Анан ошол как раз таки шолокто ыйлай берген адамдарга сериал көрсө болбойт. Потому что ошол сериалдын баары подсознанияга кирип атат. Түшүнүңөр да. Өткөндө да айттым эле.
особо впечатлительным нельзя новости смотреть. Новости көргөнгө болбойт. Жанагындай ар түрдүү жаман нерселерди новостилерден отписка кылып коюңуздар. Ал новостини силер көргөндө деле эчтеке өзгөрбөйт. Эчтеке өзгөрбөйт. Алыңар жетпейт новостиге, көбүнчө уже болуп калган, өтүп кеткен, уже бүткөн нерсени көрсөтөт. Например, азыр бирөө мисалы бирөөгө кол көтөрүп атат деп айтпайт. Уже бирөөнү уже өлтүрүп коюптур, бирөөгө кол көтөрүп бүтүптүр деп анан көрсөтөт да. Ошон үчүн желательно ошол новостной эме каналдарга мындай бир эле тандап эле жазылбасаңар, а так көбүнчө листайт этпегенге аракет кылгыла, карабаганга аракет кылгыла ошол новостилердичи. Мен 2 жыл мурун баягы Казакстанда ызычы болду го, же 1 жыл мурун бул кышында ошондо Казакстанда партнерлорум жазып, эмне вообще сурабайсың, биз эмне болуп атасыңар деп сурабайсың деп ушинтип калышты да. Анан мен таң калып, эмне болду деп 2-3 күн мурун эле сүйлөшпөдүк беле десем, эмне новости көргөн жоксуңбу деди. Анан апей эмне болуп кетти деп новостиге кирсем укмуш болоттур, террористтер кирди деп ишилса, чрезвычайное положение киргизип ызычы болуп кеттиптир да. 1 ай ызычы болду го ошол мен. Ошондо ага чейин мен вообще новостиден отписка алып койгом. Ошондо бир новостной каналга подписка кылып койгом. Хотя бы ошондой бирдемелерди билип турайын деп. А так башка мындай эмелерди карап көрбөгөнгө аракет кылам. Албетте уже жана масштабный чыгып кеткендерди көрөсүң, бирок кечке эле аны менен жашаган тоже болбойт да. Жашаган тоже болбойт. Анан ошол бала айткандан кийин, ошол жана айтып атпаймынбы, психологиядан сен эмоциональный интеллектиң жок экендигинен мен башка адамдарды изучать этип баштадым да. Ошол группада отуруп алып, кто как реагирует, ким өзүн кандай алып жүрөт. Анан ошол жакта бир аябай күчтүү психолог кыз биз менен окуган. Ал уже опыты аябай көп экен, күйөөсү дагы психолог экен, көп жылдык стажы менен. Анан ошол кызды карап отурсам, мындай реакцияларын карап отурсам, чындап эле менин бир ситуация кылган реакция менен ал кыздын реакциясы совсем бөлөкчө экен да. Анан перерыв болгондо барып алып ошол кыз менен көбүрөөк сүйлөшүп отурган болдум да. Андан сурай баштадым да. Эмнеге, например, мен мондай реакция кылып атам, а сен мондай реакция кылып атасың ошол эле ситуацияга. Неге, например, элдин баары ыйлап атат, а мен мисалы эми мындай болуп калды да. Бир модель кыз аябай сулуу да, эле жашнакай. Анан ошол детствосы жөнүндө айтып берип атат. Анан детствосы жөнүндө айтып берип атса, айтып атат да, папа мага туулган күнүмө көйнөк сатып бер десем сатып бербей койгон. Ушундай эле нерселер да, өзү негизи аябай жакшы болуптур детствосы. Менин оюм боюнча да. Анан ушундай бирдемелерди эле айтып атат да. Мамасы менен папасы ажырашып кеткен экен, анан папасынан көп внимание болбой калыптыр да. Так өзү аябай жакшы жашаган экен, азыр да жакшы жашайт экен. Байдын кызы да. Анан кийин ушинтип айтып атса эле, ошого эле күлкүм келет да. Эми ушуга дагы переживать этеби депчи. Ушундай бир мындай, бирок мен үчүн күлкү болгону менен ал кыз үчүн бул аябай трагедия да. Эми ар бир адамдын өзүнүн эмеси бар да. Кече айттым го, ошондой бирөөнүн жашоосу менен бирөөнүн жашоосун сравнивать этпеш керек да, салыштырбаш керек. Анан ошентип бир жумадай мындай дискомфорт болдум да, ошол жакта отургандачы, баягы түшүнбөй эле. Анан кийин ошол эмоциональный интеллект дегенде ошондо изучать этип баштадым. Эмне себептен бизде ошол эмоционалдык интеллект жок? Эмне себептен биз башкачабыз? Например, биз баарыбыз эмне менен сыймыктанабыз, баардыгыбыз Курманжандатка менен сыймыктанабыз. Мисалы, ошол жана Курманжандатканын киносу. Мен аябай сыймыктанчумун. Мен ошол жерин көп көрчүмүн, ошол кинонун жанагы атын унутуп атам. Кинодо Курманжандатка жана баласын даргага асайын деп кетип баратканда, өтүп баратып, анан баласын карап, апа десе, эме дейт го, кайрат кыл сен деген. Азыр эсимден чыгып кетти. Мен даже интермедиа көп ойноп турмун. Ошо Курманжандатканын ролун аткарчумун школдон. Анан кийин кайрат кыл сен деген эркексиң. Жок, антип айтпайт. Жөн эле өтүп баратып карайт дагы, апа деп баласы ыйлайын дегенде өлүмгө тике кара дейт да. Ушинтип өлүмгө тике кара деп турган кетип калат да. Анан эми элестеткиле, эми ошол моментте ушундай бир эненин жашоосунда трагедия болуп атса, ошондой реакция кылган биз суктанабыз да. Ушинтип суктанып, анан мен ошо кийин анализ кылып отуруп ошолордун баарын, мына Гүлмира жазып атат, өлүмгө тике кара дейт да. Мен ошол
ошол эмени постоянно ойночумун эле да, интермедианы. Анан ошол жери да аябай жакчы, ошол киноду дагычы ошол эмесин отрывогу аябай жагат эле. Баарыбызына көрдүңүздөр, көбү билет экен. Баарыбыз суктанабыз да ошо мененчи. Бирок элестеткиле, ошол моментте ошол эненин ички жан дүйнөсүндө бомба жарылат да, мындайча айткандачы. Бирок ошол бомба жарылганда ошону игнор кылып коет да. Игнор. Балким барып алып ыйлагантыр, билбейм, бирок ошол моментте башка адам болгондо ошол жерден эле бомбарып куламак болуш керек, билбейм, например. Анан ошол тарыхта дагы, ошол эмеде дагы, ошол пьеса ушундай бирдеме эстен чыгат, же романбы, ошол жакта, ошол моментте аябай сүрөттөп жазган да. Ушунчалык мындай, кандай десем, ушунчалык баягы восхищение да, ушундай күчтүү, ушундай кайраттуу болгон биздин апабыз, ошол баласы өлүмгө кетип баратса дагы ошого бир мынтип кашым кабагым деген эмес деп ушунчалык мындай эме кылган, восхищение кылган да ошогочу. Мен да ошого восхищаться этчимин, ушунчалык суктанчымын да. Курманжандатка ушундай кыйын аял болгон, ушундай бир кыйын болгон деп мен ошол 5-6 класстарда ошол интермедианы ойнодум. Кийин сурашчу эле да, мен президент болом дей берчи менин школда окуп жүргөндө. Анан кийин ошол интермедианы ойногондон кийин мен айтчым да, мен Кыргыздын Курманжандаткасы болом депчи. Көрдүңөрбү, ошол ушундай да, идеал, идея ошол. Бирок бул туура эмес көрүнүш экен да. Это притворство. Бул өзүңдүн ички жан дүйнөңдөгү болгон эмоцияларың чыгарбоо, бул маска кийип алуу да. Мен канча жыл маска кийип жүргөм, чын эле күчтүү айым болуп, аябай күчтүү бир мындай эмоцияны көрсөткөнгө аракет кылып, мен кыйынмын деп. Азыр деле бар, азыр деле көп адамдар мени сен аябай күчтүүсүң, сен кыйынсың деп айтышат да. Бирок ошол кыйын күчтүүнүн аркасынан билесиңер, негизи күчтүү адамдарга суктанбай эле койгула. Анткени ошол күчтүү кыйын болуш үчүн канчалык ичинде разрушениядан өтөт. Ички разрушение. Ичиңде огонь, пожар, бомба жарылатса да сыртынан көрсөтпөйт да. Бирок бул оказывается ошол как раз ички разрушенияга алып келет экен да. Анан мен жанагы айтып кеткен, ичинен ыйлап турса да сыртынан көрсөтпөсө, ооба Гүлсара эжеке, биз өткөндө виптен дагы сүйлөштүк элекем. Көзүңүз кандай болуп калды? Ошол жөнүндө да жазып койсоңуз, мен сиз менен ошол сурайм деп эле унутуп калам. Көп учурда ошол ыйлабаган учурда бизде аллергия пайда болот. Аллергия. Байкайсыңарбы? Мындай жакшылап анализ кылсаңар, мен да азыр көп анализировать этип атам. Мен ошол турмуштан ажырашкандан кийин айтып атпайм, мен вообще проживать эткен эмесмин. Мен эмнеге ыйламак элем деп вообще ыйлабай, ошол эмоция проживать этпей койгом. Кагазга эле жазчумун, бирок мындай башка элдерге вообще көрсөткөн эмесмин да. Ошол моментте менде аллергия пайда болгон. Аллергия. Анан ошол на фоне аллергии гайморит пайда болгон. Анан мен байкасам мындай экен да, биринчи биз ыйлап баштаганда эмне болот? Жаш чыгат, анан бырылдап баштайбыз го, бырылдап, улам мурдубузду тартып ушинтебиз. Анан ошол бул процесстин бир эмеси экен да, часть процесса. Анан ошол возможно сизге өзүңүздү жалко болуп атат да. Анткени мен до сих пор мен өзүмдү өзүм жалко болот да. Мен сизди аябай жакшы түшүнөм. Баягы ушунчалык жыл баягы өзүңдү мучить, мындайча айтканда өзүңдү бир мындай башка адамдарга мыкач болсо, сен өзүң мыкачсың да. Ошол ыйдын баарын тыйып, сен кыйынсың, сен күчтүүсүң деп өзүнчө кыйын болуп, элдерге характерин көрсөтпөй, мындай түз жүрүп, ушунча билбейм, эмне кереги бар дейм да, ошонун баардыгычы, эмне кереги бар. Билбейм, силерге кандай, бирок мен азыр өзүмө таң калам да, эмне кереги бар ошонун баарын. Кимге эмне доказывать этейин деп кыйналдың деп өзүмө сурай берем да. Кимге эмнени билдирейин деп кыйналдың? Кимге эмнени билдирейин деп ушунча жыл ыйлаган жоксуң? Элдерге баары бир, мисалы мен ошол бывший күйөөмө ошол мен страдать этип атам деп көрсөтпөйүн деп ошол ыйлабай, ушинтип кыйын болуп иштеп жүрдүм да, иш кылсачы. А внутри саморазрушение болду, аллергия болуп калдым. Аллергия токтобой
эме деп айтты эле, азыр унутуп атам. В общем, хронический аллергия, ана ошол хронический аллергиядан гайморитке өтүп кеткен да, баягы дарылабай жүрүп. Ана ошондо мен таң калам да, мен аны деген ошол биз ажырашкандан кийин 2 жыл вообще көргөн жокмун да, ал мени да көргөн жок. Эгерде мен ыйласам деле, ошол кыйналсам деле, ал көрбөйт да болчу да. Анын иши да жок болчу. Эгер иши бар болсо сурамак да турабы. Бирок мындай эч ким көрбөсө деле ушуну биз ушинте беребиз да. Ушуга таң калам да мен өзүмөчү. Эмнеге ушунчалык мен ойлодум да, ага бирдеме доказывать этип атам, мен кыйынмын депчи. Бирок чын-чынына келгенде мен өзүмдү өзүм кыйнап атпаймынбы? Өзүмдү өзүм наказывать этип атпаймынбы? Ооба Гүлсара эже, оор басырыктуу болуп жашайсың да, анын ичиңде борон болуп аткан мен эч кимдин иши жок. Баары восхищаться этет да, сен аябай кыйынсың, бир эметкен жоксуң, бир кыйналган жоксуң депчи. Бирок ошондой адам болуунун кереги жок. Бунун бардыгы эртели кеч ооруга алып келет. Ооруга алып келет. Мен өткөн сабактарда да айтып бердим эле, мен жолдошум да историясын. Ал дагы энеси каза болуп калганда, баягы эмеден келип, Россиядан келип, баягы жетишпей калат да, ошол проживать эткенгечи. Келсе эле уже баары бүтүп калган болот. Элдин баары спокойно жүрөт. Келсем чай ичип атат дейт, жашнакай эле отурат дейт да. Анан кийин ошол малда баягы эмоциясын проживать этпей калган да. Анан кийин көпкө чейин аллергия болуп жүрдү да. Кадимкидей көзүнөн жана мен айтып атпаймынбы, процесс ыйлаганда мурдуң бырылдап, көзүңөн жаш агып ушинтет го, ошондой процесс болот аллергияда. Ойлонуш керек да, что я эми албетте не всегда, иногда бывает химический бирдемелерге аллергия болушу мүмкүн. Бирок эгерде баары жакшы болсо, силер биздин продукцияны ичип атсаңар, бирок аллергияңар токтобой атса, сураш керек да, мен эмнени, кайсыл эмоцияны баягы проживать этпей калдым депчи. Эмне эмоция калып кетти ичимде депчи. Бул абдан маанилүү нерсе. Туура ыйлаганды үйрөнүш керек. Туура кантип ыйлайт? Ыйлап жатканда мени өчүргөндү үйрөнгүлө. Мени өчүргөндү. Бизде көбүнчө мондай эме кетет, круг кетет. Ошол круг болгондо дагы эгерде алыңар жетпесе мындай, на самотек деп коет го, мындай бош кое бериш керек да. Эмне болсо ошо болсун депчи. Анан бирөөнүн көзүнчө ыйлап кечке ыйлай бергиле дебейм, бирок эгерде чындап эле мына азыр Гүлсара эже айтып атпайбы, ичиңерден көтөрүлүп атса, жалгыз калып же ваннага кирип сууну агызып коюп, катуу кылып агызып коюп ыйласаңар болот. Бунун эч мындай жаман нерсеси жок да. Менде мисалы бир жолу бир конокко барып калдык. Конокко барып калсак, ошол жакта бир эже этаж үйгө барганбыз. Анан кийин ошо этаж үйдө туалетке кире албайм дейт да. Араңарда ушундай адамдар барбы? Эмнеге десем, эмне кылып атканың бар, угулат дейт да. Угулат дейт. Анан карап туруп таң калдым да, эже деп, эмнеге мен элдин баары эле туалетке барат да, что тут такого десем, жок, уялып атам дейт да. Анан ошондо эмнегедир билбейм, анан ошол эжеге айтып атпаймынбы эме деп, сууну катуу кылып агызып коюңуз депчи. Сууну агызып коюңуз деп. Десем, ошол эже кийин да күлүп жүрдү да көпкө чейин. Сен методун колдонуп калды эми азыр депчи. Бул просто эме да, эми. Сен уже туалетке кирип кеткенден кийин элдин баары эле билет, что ты там будешь делать. Түшүнүп атасыңарбы? Бул ыйлаганда эле ошондой эле да. Элдин баары эле окшош эле ыйлайт. Эч кимден айырмасы жок. Баары эле окшош эле ыйлайт. Мындай бирөө жакшы, бирөө жаман, же бирөө катуураак, бирөө акырыныраак ыйлабайт, баары эле окшош эле ыйлайт. Азыр суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар болот. Ушу менен азыр эфирди жыйынтыктайлы деп жатам. Сиздерге айтайын дегеним, бизге жаратканым ошол эмоциялардын баарын салгандан кийин, ошол эмоциялар менен кантип мындай справиться, кантип ошол эмоцияларды туура жашап өтүү техникасын да өзүбүзгө салганда. Бул албетте эмоциялар чыгаруу. Эми ушул жерден
убагында чыгарбай калган эмоцияларды чыгарууга эмне жардам берет? Кечээ күнү мен айтып бердим го, бул биз өтүп кеткен нерселер жөнүндө айттык да. Бүгүнкү мен айтып аткан нерсе, мисалы азыр бүгүн жаңы эле мисалы жолдошуңар менен урушуп кетсеңер, кыйкырып, өкүрүп, жана оскорблять этип, сен мээң иштебейт, сен эркек эмессиң, сен мындайсың, тигиндейсиң дегендин вообще кереги жок. Ал сөздөрдү силер айткан жоксуңар, ал сөздөрдү ошол ичиңерде отурган жанагы элдин баары басынта берген, илаба деген ошол адам айтат да. Ошон үчүн ичиңерде суроо бериш керек да, мен буга эмнеге жиним келип атат деп. Ошол эле суроого жооп бериш керек. Болду. Мисалы кечке сен сволочсуң, сен минтесиң, тигинтесиң деп оскорблять этпеш керек. Анткени силер ошол сөздөрдү айтканда баягы эки адамдын ортосундагы отко эмне кылат, дагы еще больше жанагы топливо, бензин чачылгандай болот да. Сиз болгону ошол суроого жооп бериңиз. Мен эмнеге жиним келип атат? Мен эмнеге ыйлап атам? Же болбосо мен эмнеге жүрөгүм ооруп атат? Ошону эле адамга айтыш керек. Сен менин жүрөгүмдү оорутуп атасың. Анткени мен мисалы көптөн бери сурандым эле, мондай кыл деп, бирок сен кылган жоксуң. Мен ошол мага катуу тийди деп ушундай только өзүңөрдүн ички жан дүйнөңөрдө болуп жаткан процесстерди, ичиңерде болуп жаткан сүйлөшүүлөрдү адамга айтканды үйрөнгүлө. Биринчиси, экинчиси, эгерде ыйлагыңар келип атса, ошол көтөрүлүп атса, аны токтотпогонго аракет кылга. Просто дайте волю өзүңөрдүн организмиңерге, воля бергиле. Воля берип эле ошол эркиндик берсеңер, ошол организмиңер өзү ошол процессти өзү жок кылат. Өзү ошол чыккан эмоцияларды, жана мен айтып атпаймынбы, күйөөңөргө кечке тарына берсеңер маткада калып калат деп кече айтып бербедим. Ошол жака жеткирбей жоготот жанагы газдын баарынчы. Бирок биз көп учурда ошол эгерде жөн эле отуруп алып ыйлай берсеңер дагы чыкпай калат. Ошон үчүн эгерде күйөөңөргө айта албасаңар, ушунчалык эле, например, бизде көбүнчө эле көйгөй ошол да, күйөөсү менен урушат, балдар менен урушат. Айта албасаңар, анда, пожалуйста, кагазга, хотя бы кагазга жазгыла. Анткени айтылбай калган сөздөр, айтылбай калган эмоциялар, жашалбай калган эмоциялар ушул ички жан дүйнөңөрдө баягы калып калат да. Бизде бир кыз бар, ошол айтып берди эле, ошонун эмеси да жаккан мага. Билбейм, мага көп деле эффект бербейт, бирок эме кылат экен да. Ошол тарынган учурда видеого тартып отуруп алып, азыр молодежьтун баары эле ушинтип калбадыбы, телефондун экранын өзүнө каратып коюп, анан ошол ыйлап видеого записывать этип берет экен. Кагазга жазган жаман көрөм дейт да. Видеого записывать этип берет экен ошол эмелерди. Чан күйөөмө жиберем деп мындай намерение кылып жазат да. Ошол мен азыр жиберем, бирок жазып бүткөндөн кийин өчүрүп коет экен. Бирок факт эмнеде, бул да аябай жакшы жардам берет. Анткени выговаривать этип аласыңар да, ошол ички жан дүйнөңөрдө болуп жаткан процесстин баардыгын сыртка чыгарып аласыңар да. Бул дагы жардам берет. Эгерде кимдир бирөө ошондой метод колдоном десе, пожалуйста, ошондой колдонсоңор болот. Мен эсимде бир известный блогер күйөөсү урганда, ошол прямой эфирге чыгып алып аябай ыйлаганда, ошондо элдин баары айтканда, бул ненормальный депчи. Бирок блогердин месинде, ошол блогердин месинде баягы башка достор жок болуп калат болуш керек деп ойлодум да. Мен анткени ошол маалда ал айтты эле да, мени эч ким түшүнбөйт, ошо ыйлап жатканда мен бир мындай эле случайно эле кирип калдым. Эч ким түшүнбөйт, баары эле мындай өзүң күнөөлүүсүң дейт. Мен эмне, ал менин чапканына күнөөлүүмүнбү, мен эмне кылайын ушундай болуп калсам деп аябай ыйлаганда, ошондо балдарымды бербей жатат деп ушунчалык баягы ичинде күйүтүү көп экенин ошондо түшүнгөм да. Мен кече өткөн сабакта айтпадымбы, кто я дегенде, канчалык адам көп ответственность алса, ошончолук мындай жалгыз сезет өзүн депчи. Анткени андан мурун сен ошол ответственностьти башка адамдарга жүктөп көнүп каласың да. Эми качан өзүңө жоопкерчилик алганда сен өзүңдү жалгыз сезе баштайсың да. Мына ошол бул дагы бирден бир ошол блогерге элдин баары осуждать этти, бирок мен карап ойлодум да, бул кыйла жеңилдеп алды байкуш депчи. Анткени ошол жактан болгон күйүүтүн баардыгын элдерге айтып алды да. Ошон үчүн ооба, Гүлмира эже, Гүлзат Мамытбек действительно аябай ыйлаган байкуш эмеге прямой эфирге чыгып, аябай көп адам осуждать эткен, бирок
биз осуждать этеребиз, бирок адамдын ичинде кандай процесс болот деп эч ким билбейт да. Албетте мени деле кээ бирде раздражать этет, бирок көп карап отурсаң, көп адамдарга караганда мындай маскасы жок жашайт да. Мындай искреннийрээк. Албетте акыркы убактарда что-то чересчур ролго кирип кетти окшойт, бирок башында баштаганда чындап эле искренний болчу да. Искренний болчу. Ошол баарыңыздарга ыраазымын. Сиздерге дагы өзгөчө ушул кичинекей балдарды поддержка алганды үйрөнүңүздөр, туура эмоцияларды туура чыгарганды үйрөткөнгө аракет кылыңыздар. Анан азыр деле кеч эмес. Азыр деле кеч эмес, өзгөргөнгө кеч эмес, маскаларды чечкенге кеч эмес, өзүңөрдү жана пленден чыгарганга кеч эмес, өзүңөрдү жана эмелерге салып алып, сен ыйлабайсың, сен күчтүүсүң деп мен ушинтип эле элестетип берем өзүмдүчү, ушундай жүрөгүм болуп кетет. Монтип кандалага салып коет эле го, кинолордо ошондой кылып салып алып, ичиңдеги аябай жакшы, мындай боорукер, мээримдүү, сонун бир зат бар да ар бир адамдын ичинде. Ошол аялды мынтип эмеге салып коюп, клеткага камап коюп, анан кийин бир аябай кыйын айтып берип турат да. Сен күчтүүсүң, сен кыйынсың, сен ыйлабайсың, сени элдин баары карап турат деп ушундай. Анан тиги болсо деп алып байкуш жанагы септерин сүрүп алып, кыйналып жүрөт да. Анан ошол адамды бошоткула. Өзүңөрдү өзүңөр кыйнабагыла, анткени силердин эмне болуп атканыңар чын-чынына келгенде силерден башка кишиге абсолютно баары бир. Силердин өзүңөргө гана керек анын бардыгычы. Ошо мен да сиздерге терең ыраазычылык айтам. Эгер кааласаңыздар, орусчасына кирсеңиздер болот. Бүгүнкү сабак ушу менен аяктады. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Анан ошол бүгүнкү күндүн аягында баарыңыздар Капернаум деген кино бар. Анан группага да жазып коем, Капернаум. Ким көргөн, мен көп айтам ушул кино жөнүндө. Капернаум деген кино бар, мына ошону көрсөңөр болот. Кечинде отуруп алып, аябай поучительный кино. Сонун эмоцияларды берет. Ошол жакта баланын бир фразасы бар. Ошол аябай менин жүрөгүмө тиген да. Мен ата-энемди сотко берем дейт да. Эмнеге десе, эмнеге сотко бересиң, сен ата-энең эмне кылды сени десе, мен ата-энем мени төрөгөн үчүн сотко берем дейт да. Балдар менен көрсөңөр болот, бирок аябай впечатлительный болсо лучше не смотреть, потому что фильм очень тяжелый, очень. Бирок көрсөңөр болот. Аябай поучительный. Мисалы мен кыздарым менен көргөндө аябай эметишкен да, мындай эмоциональный кино. Ошол баарыңыздарга ыраазычылык. Кийин көргөндөн кийин поделитесь, эмне болду, кандай болду. Желательно кечинде көргүлө. Азыр көрүп алып целый день без настроения жүрбөгүлө. Мен билбейм да силердин эмоциональный эмеңер кандай да эмеде положениеда. Ошол ушу менен сабак аяктады. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.